нике ошо баш кошуп аткан жубайлар ортосундагы өтө маанилүү иш чара. Негизи ошол никени мындай бааласак болот да, эң чоң келишимдердин бири деп. Мисалы үчүн соода сатык ар кандай келишимдер бар, бирок адамдардын ортосунда, тактап айтканда жубайлардын ортосунда эң катуу келишим бул нике. Никеде мынчалык катуу келишим жок. Ошондуктан никеге өтө чоң маани беришибиз керек. Ал эми азыркы учурда ошо техниканын доорунда ошол телефон аркылуу же болбосо ошол видео дейбизби аркылуу болгон катталып аткан нике бул жарабайт да. Себеби дегенде бул жерде ошол нике кыйылып аткан учурда сөзсүз түрдө күбөлөр болушу шарт. Бул жактан дагы кыйылып атканда сөзсүз түрдө катышып турушу керек да. Бирок тилекке каршы ошо телефонду колдонуп алыста турган жерлерде же болбосо абактагы адамдар ошол кээ бир адамдардын туткунуна кабыл болуп кыйдырып койгон учурлар бар да. Ошондуктан шариаттын талабына жараша мындай кыйылып аткан никелер жараксыз деп эсептелинет.